жардын üstünde kafe болот да. Ошол жардын üstüne kanatка men көтөрүп чыгабыз. Ал жерде жардын высотасы 700 метр экен, 670 метр. Биз ошол жерге мындай айнек полдорду жасап, жанагындай смотровой кылып коебуз. Талас өрөөнү республиканын туристтик чөлкөмүнө айланат. Мындай билдирүүсүн облус жетекчиси жергиликтүү калк жана мамлекеттик мекеме уюмдардын кызматкерлери менен болгон жолугушууда билдирген. Анын негизинде өрөөндө 7 ири долбоор 3 миллиард 165 миллион сомго аткарылары айтылган. Мамлекеттик казынадан кошумча дагы 1 миллиард сом акча каражаты бөлүнүп, облустун кире бериши толугу менен заманбап түрдө жаңыртылат. Жасашыбыз керек. Тегерек четтегилердин баарын бузчуларды бузуп, алчуларды алыш керек. Порядок кетиш керек. Макулбу? Облус жетекчиси Эрмат Жумаев облустук архитектура башкармалыгы тарабынан түзүлгөн пландык эскиздер менен таанышып, айрым түзөтүүлөрдү киргизди. Бүгүнкү күндө ошо таластын кире беришин жакшыртуу иш-чарасы бизге задание Эрмат Жумаевден келип түштү. Бул жактан алгачкы биздин кире бериштеги аркабыздын сырткы сөөлөкөтүн жакшыртуу каралып атат. Дагы ошондой эле ушу тегерек чеккедеги жолдун жээгинде жайгашкан мыйзамсыз курулуштар боюнча дагы иштери жүргүзүлөт. Буюрса жакшыртуу максатында. Эскиздик долбоорлор бар бул жакта. Бүгүнкү күндө ошо эскиздик долбоорлор менен азыр Эрмат Жумаевге неметип атабыз, көрсөтүп атабыз. Жакын арада ушул курулуш долбоорлору толукту. Чет өлкөлөрдөн келген туристтер жана башка облустардан келген жарандарга өрөөндүн астанасы өзгөчө таасир калтырышы керектигин айткан облус башчысы тийиштүү кызматкерлерге бир катар тапшырмаларды берди. Алгач өтмөк ашуусундагы Манас атанын айкелин жаңыртуу. Талас областын Кыргызстандын руханий борбору десек да болот. Бул жерде Манас атабыздын эстелиги турат. Ушунун баарын баякы бузулгандардын баарын оңдоп, жаңы кура турчу респоинттарды жакшы шарты менен ушул жерге мисал үчүн келген адамдар токтоп, кофе ичип, чайын ичип, бир аз эс алып, машинасын көргөзүш керек болсо көргөзүп алып, анан дальше кетип калгандай заманбап жакшынакай респоинттарды курабыз. Бирөө ушу Бишкекти көздөй направление алып бараткан жагында болот, бирөө болсо наоборот Ош Таласты көздөй кетип бараткан жагында болот. Ушу экөөнү пландаштырып атабыз. Анан могу тегерек четинде билип көрүп атасыңар да, ажаткана илгерки начар акыбалы. Аркабыздагы уже көп жолу майда барат косметический ремонт болуп атып, уже арты акталып калыптыр да. Текстура чачып салышкан. Ошонун баарын азыр заманбап кылып, жакшынакай кылып жасайлы деп пландаштырып, урматтуу президентибиз бизге Талас областына мына кече жакында 1 миллиард сом бөлүп берди дагы. Ошол 1 миллиард сомдун алкагында азыр бул босогонду дагы жасап баштайбыз. Ушу Таластын кире беришинен баштап, анан акырына чейин полный кайсыл жерде көйгөйлүү маселелерибиз болсо, буюрса баардыгын тең ушу күзгө чейин чечебиз. Иштердин жүрүшүндө Эрмат Жумаев Арал айылындагы Медетбек Сейталиев атындагы орто мектебине барды. 1958 жылы курулган имараттын эскилиги жетип, дуалдары урай баштаган. Облус жетекчиси айылдагы бош жер аянтына мектептин жаңы кошумча имаратын курууну убадалады. Андан соң облус жетекчиси Чат Базар айылындагы Эшалиева Алмаш атындагы балдар бакчасына барып, учурдагы абалы менен таанышты. Жаш жеткинчектерди тарбиялаган балдар бакчасынын имараты эскирген. Жагдайлар жеринде көрүлүп, зарыл болгон бардык шарттар түзүлөрү айтылды. Сеймук Барманов, Чыңгыз Бокошев, Зина Акматова, Талас району.